Кыргызстандын жарандарына таандык 100дөн ашык паспортты Түркияга чыгарып бараткан жаран кармалганын Санариптик өнүгүү министри Талант Иманов айтып чыкты. Министр тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн иштин жагдайларын ачыктай албай турганын кошумчалады. Чет өлкөнүн жарандарына сатылышы мүмкүн деген документтер эски паспорттар экени айтылууда. Ал эми башкы прокуратура жылдык статистика боюнча учурда жасалма паспорт берүүгө байланыштуу бир канча иш тергелип жатканын билдирди. 2021 жылы паспортты мыйзамсыз берүү фактысы боюнча жалпысынан 93 сотко чейинки өндүрүш иши катталган. Анын ичинен 56 сотко чейинки өндүрүш иши кыскартылып, 6 иш соттук кароого жиберилип, 29 сотко чейинки өндүрүш иши токтотулган. Азыркы учурда 2 кылмыш иши боюнча тергөө аракеттери жүргүзүлүүдө. 2022 жылдын 1 кварталына карата ушул эле факт боюнча жалпысынан 12 кылмыш иши козголуп, анын ичинен 3 иш өндүрүштөн кыскартылып, 1 иш соттук кароого жиберилип, 4 иш токтотулуп, азыркы учурда 4 иш боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Министрдин белгилешинче, учурда калыкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо мекемелеринде инвентаризация жүргүзүлүп жатат. Алгачкы текшерүү Ош облусунун Өзгөн районунда башталган, анда жок кылына турган 1200 паспорт жетпей калган. Аталган иш боюнча Улуттук коопсуздук комитети 7 кишини камакка алган. Арасында мурда иштеп кеткен кызматкерлер да бар. УКМК бул боюнча расмий маалымат бере элек. Ал эми Өзгөн райондук калкты тейлөө борбору тергөө кызыкчылыгына карай маалымат бере албастыгын билдиришүүдө. Мыйзам боюнча жасалма паспорт жасагандар айып пулдан тарта 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 347-беренесинде көрсөтүлгөн паспортты мыйзамсыз берүү кылмышын жасагандарга карата 500дөн 1000 эсептик көрсөткүчтөргө чейинки айып салынат же 5 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратылат. Ал эми паспортты мыйзамсыз даярдоо, сатуу жана пайдалануу фактысы боюнча жаза иретинде 1000ден 2000ге чейинки эсептик көрсөткүчтүн өлчөмүндө айып салынат же мүлкүн конфискациялоо менен өлкө чегинен чыгарып жиберилет же 5 жылдан 10 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратылат. Жакында эле Санариптик өнүгүү министри Талант Иманов калыкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаментинде паспорт мафиясы күчөгөнүн өзүнүн Facebook баракчасында билдирген. Ал өз сөзүндө кызматка дайындалгандан бери бул системаны жоюу үстүндө иш алып барып жаткандыгын, алдыда бул тармакка реформа керек экенин айткан. Я работаю в должности министра цифрового развития Кыргызской Республики с 15 января 2022 года. Санариптик өнүгүү министри кызматында 2022 жылдын 15 январынан тартып иштеп жатам. Министрликте жылдап чечилбей келген маселелер толтура жана анын негизгилерин чечсе болот. Бирок бул кызматка келгенде биринчи эле калкты каттоо департаментиндеги паспорт мафиясына кабылдым. Мафия ишин бир ыргакка салып күнүнө 24 саат бою тынбай иштейт. Менин бул билдирүүм куру сөз эмес, менде факты, далилдер бар. Анын баары тиешелүү органдарга берилет. Бул мафия тамырлашып кетиптир. Өлкөгө миллиарддаган сом зыян келтирип жатат. Камырабай пара алып, жаныбызда иштеп жатат. Бул тармакка ревизия керек. Миңдеген жасалма паспорт берилет. Бул улуттук коопсуздукка коркунуч жаратат. Менин бул билдирүүмдөн кийин мага карата сындоомат, каралоо күчөйт. Бирок мен аягына чейин күрөшөм. Работают под боком. И тем самым давая коррупции процветать максимально спокойно. Кыргызстанда паспорт берүү ишинин жоопкерчилиги мамлекеттик каттоо кызматына жүктөлгөн. Ал эми кыргыз паспортунун бланктары германиялык жана кореялык компаниялар аркылуу чет өлкөдөн алынып келет. Паспорттор мамлекеттик инфоком компаниясында басылып чыгат. Буга чейин өлкөдө жасалма паспорттардын берилишине байланыштуу бир катар чуулгандуу окуялар катталган. Роза Акматжан кызы, Шерзат Эгембердиев, 7 канал.